Мурда кезде жолукчан деген сөздү укканда улуу апаларды жана жеңелерди элестетчү элек. Учурда жолук салынып хижап кийген айымдар да көп. Аларга коомчулук ар тараптуу көз карашта. Айрымдары булар ыймандуулар десе, кээ бири артта калгандар, булар бузуклар айтар, ар тараптуу көз караштагы ой пикирин билдиришет. Негизи эле жолук менен хижапты кандай айымдар кийет? Алардын коомдогу орду, алдыга койгон максаттары айтор, жолукчандар менен бүгүнкү көрсөтүүнү сырдашуу иретинде өткөрөбүз. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүн биз көрсөтүүгө жалаң гана жолукчан айымдарды чакырып, аларга ар тараптуу суроо берип, маек курмакчыбыз. Ал үчүн алгачкы коногубузду чакыралы, дин өкүлү Кулияш Молдобаеваны. Кош келиптириз. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Алейкум ассалам. Салам, сизге алгачкы суроом. Бул жолукту кимдер салынат? Бул жолук салынган аялдар мукалаф, жоопкер, Алла Тааланын алдында жоопкерчилигин мойнуна мойнуна парыз кылган аялдар мусулмандарга тиешелүү. Бул суроочу жолукту мусулман аялдар салат. Айымдар канча жаштан жолук салыш керек? Кыздар балагатка жеткенден баштап жолук салынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айткан, балагатка жеткен кыз башын жаппаса намазы кабыл болбойт деп. Ошол 9-12 жаштан баштап кыздар намазга жыгылгандан баштап, Аллахка баш ийгенден баштап ошо жолук башынан өлгүчө түшпөш керек. Акыркы учурда бир элечектин дагы бир хижаптан айырмачылыгы жок деген ой пикир айтылып жүрөт, талаш тартыш мененчи. Бирок мен байкап атам, сиз буга чейин жолук салынып келер элеңиз, учурда элечек кийип алган экенсиз. Айырмачылыгы бар бекен же бирдей экен? Жок, элечекти мен силерге ошо сүйүнүп, мындай чоң мажлиске, чоң бир программага келген үчүн кийип келдим. Намазга элечек менен намаз окуй албайсың да. Бирок элечек эч качан тоскоолдук кылбайт аялга. Барбыр ал абратты жаап турат. Астында жолук. Намаз окурда элечекти чечип коесуң дагы, намазыңды окуй бересиң. Жолук менен хижаптын аял заты үчүн негизги ролу. Нур сүрөсүндө, ошол Нур сүрөсүнүн көп маселелери аялдарга тиешелүү да 31-аятында айтылган. Көрүнгөн жерден башка сулуулуктарын аялдар көрсөтүшпөсүн деп. Көрүнгөн жер бул кайсы жер? Бул аялдын жүзү, эки колу, эки буту. Башкасын аял көрсөтпөш керек. Алдыдагы дагы конокторубуз бар, аларды дагы студиябызга чакырып суроолорду узаталы. Мутакаллим коомдук фондунун мугалимдери Уркия Эралиеваны, ошондой эле Изаура Марсеитованы чакырабыз. Жалпы коомчулуктун баягы билгиси келген суроолорун да узатабыз. Анан көп учурда баягы айтышат, булар күн ысыкта деле жолук салынып жүрөт, ооронуп жүрөт, жолукчандар ысыйт деген маанайда айтат. Күн ысыкта ысыйсыздарбы деген. Негизи кышында деле кыздар мини юбка кийип алышат го, алар üşүбөйбү? Анан бул суроого ушинтип жооп берет элем, дагы негизи жайында жамынган бул ысыбайсың, кайра салкын болот да. Курандын кыздар жолук салынып атат, хижап кийип атат, бирок Курандын кайсы аяттарында дейбизби, айымдар жолук салынып хижап кийсин деп айтылган. Нур сүрөсүндө айтылган. Аят точно эсимде жок, бирок Нур сүрөсүндө айтылган кыз келиндерге айткыла, что балар аврат жерлерин жапсын, чтобы отличить их от рабынь и блудниц деген да. Азыркы учурда жолук салынгандардын көбүнчө террорист деп айтып коюшат да. Буга кандай көз караштасыздар? Террорист деп айткан себеби бул ошол жолукчандарды, мусулмандарды ошол жаман көрсөтүш үчүн да. Исламды жаман көрсөтүш үчүн алар терроризм, экстремизм деп ушинтип айтыша берет. Бирок чындыгында ислам эң таза дин бул ислам дини деп айтмакмын да. Жолук тагынуу же хиджаб кийинүү бул жөн гана мода эмеспи? Мындай жаштардын көрүнүшү боюнча бул мындай мода сыяктуу кийип жүргөндөй эле сезилет да. Ошо оюңуздар кандай? Бул мода деген понятие, бул мода деген түшүнүк бир келет, бир кетет. Күнүгө өзгөрүп турат, шамалдай, аба ырайдай болупчу. Хижаб менен жолук Алла Тааланын өкүмү качан түштү? Бизге 1446 жыл болду. Ошол кыяматка чейин эч өзгөрбөйт. Ошондо мына биринчи түшкөндө эле ошол аят бар аялдар жамынсын деген аят түшкөндө эртеси эле
биринчи сахабилер жоолугун салынып алып өлкүчө чечкен эмес. Бул жоолук менен хижаб өлкөдө кайсы өлкөдө жашайсың, канча жаштасың, кайсы доордо жашайсың, эч кандай ага тиешеси жок. Бул түбөлүк бизге берилген өкүм. Жакшы, сизге кошумча суроо атайын. Ушундай эле айымдар жөнүндө, жалпы аял заты жөнүндө хадистер барбы? Болсо бир-экини айтып өтсөңүз. Мына эң биринчи Алла субханала тааля эмне үчүн бизди аялдарды чоң даражага көтөргөн? Ошонун эң биринчи белгиси Хадича энебизди эң биринчи мусулман кылып атпабы? Эмне үчүн эркек болгон жок эң биринчи мусулман? Хадича энебиз эң биринчи мусулман болгондугу эле аялды чоң даражага көтөргөн Алла субханала тааля. Ал аялды ушундай сүү менен жараткан, назик, сулуу, ушундай кичипейил кылып жараткан Алла тааламчы. Анан аялдарды ушундай чоң даражага жеткирген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки дүйнөнүн мырзасы минтип айтканда хадисинде асман менен жердин ортосундагы эң мыкты аялдар бул Марьям менен Хадижа деген. Көрдүңөрбү? Марьям энебиз менен Хадижа энебиз эң биринчи жоолук салынып, эң биринчи абратын жапкан аялдар болот. Алардын орду 5те. Субханалла тааля. Субханалла. Кандай аялдар бейиште белектер бар жана кандай аялдар бейишке кире алат? Суроого мен пайгамбарыбыздын хадиси менен жооп бергим келип атат. Саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: эгер аял дейт 5 убак намазын окуса дейт, анан ошо Аллах тыйган нерселерден тыйылса, Аллах буйруган нерселерди аткарса, жана ошол күйөөнүн ыраазычылыгын алса дейт, ал ошо бейиштин каалаган эшигинен кирет. Ахзаб сүрөсүндө 35-аятта айтылган ачык айкын ошо маселе боюнча. Аллах субханала таалянын айткан өкүмдөрүн аткарган, авраттарын жапкан эркектер жана авраттарын жапкан аялдарга, Аллахты көп эстеген эркектерге жана Аллахты көп эстеген аялдарга Аллах субханала тааля кыяматта кечирим жана зор сыйлык даярдап турат деген сүрө бар. Сизге суроо жаталы. Айрымдар бир айтып калышат. Бул жоолук салынгандар бул арабтарды туурагандар деп. Сиздин ой пикириңиз? Арабтардын кийими, националдык кийими мындай эмес. Арабтар деле убагында жабынбай жүрүшкөн. Только ислам түшкөндөн кийин алар деле Аллахтын өкүмү менен хижаб кийип баштаган. Эске алсак, биздин кыргыздардын эле традиционный кийимдери бул как бы вполне соответствует хиджабу десек болот да, потому что эженин вот элечеги, анан биздин мурдагы эжелерибиз эч качан ачык жүрүшкөн эмес. Сөзсүз башында жоолук болгон, узун кийип жүрүшкөн, колдору узун болгон и чачтарын сапсайтып жүрүшкөн эмес да. Бул жок, бул кыргыздардын эле кийими. Дал ошо бүгүнкү темага карата биз дагы коомчулуктан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ага көңүл бөлөлү, андан соң талкууну улантабыз. Көбүнчө мода үчүн болуп калды. Мен аз көрөм хиджабты туура кийгендерди. Аз да сандар, мода үчүн кийгендер көп болуп кетти. Жанагы көзү татыш болуп, келбетин бүт көрсөтүп ошол көп болуп кетти. Чыныгы хиджабты бардык өзүнүн талаптары боюнча кийгендер аз деп ойлойм. Мисалы, хиджаб кийген адамдарды коомдо сыйлашат да, кадыр баркка ээ болуп булар. Мисалы, хиджаб кийбей деле өзүбүздүн кийимибизди кийип, бирок ыймандуу болсок, ошол жакшы го. Жүрөгүндө ыйманы бар кыздар хиджаб кие алат деп ойлойм. Айрымдары бул чындыгынан эле, чын жүрөгүнөн эле Аллах үчүн ыйманы бар кыздар кирсе, айрымдары бул мындай ыймандуу, өзүнүн ыймандуу көрсөтүш үчүнчү эл үчүн кийет да, мындай айтканда өзүнүн Аллах үчүн кийбейт да. Ошондой көз караштамын. Себеби деген негизи хиджаб кийгенде бул акча капкара кийиниш керек да. Бизги учурда азыр карап аткандарса, бул ар кандай ачык светтегилер кийип атпайбы? Андай кийгенге болбойт экен да өз негизинен. Мен көргөн кыздар да болгон, мода үчүн эле кийинген. Мисалы, менин мектебимде бир кыз окуучу, ал болсо 3 айдай хиджаб кийди. Андан кийин болсо аны тууралап дагы кыздар кийишти хиджабты. Андан кийин ал чечип салды, себеби атайын муршуп койду деп.
Анан чечкенден кийин калгандар да чечип салышты да. Мода үчүн. Да, мода үчүн да болуп калды да. Анан кийин азыркы убакта ушундай эле болуп атат да, жөн эле эмес үчүн эле кийишип атат. Давай. Негизи шарият боюнча булар шайтан ыйлыктардан сактанышат. Эркектерге өзүнүн немесин көргөзбөй, бир гана эркекке көргөзөт өзүнүн өмүрлүк жарына. Демек кандай кыздар салат? Имандуу кыздар. Кээ бир уюлушуп топтошкон кыздар тиги башка өлкөгө Сирияга барып дагы ушу согуш майданында жүргөнү да капа кылып жатат. Себеби деген ыймандуу кыз деген үйдөн чыкпайт, согуш талаасына бармак турмак. Анан ушул менин оюм бул ыйман сырткы кийим менен эмес, ушу ички жүрөктө болуш керек дейм. Ар бир кыз ар кандай максатта кет, мисалы кээ бирөө хиджаб кийип, хиджаб негизи кийгенде боенбош керек, бирок кээ бирөө хиджаб кийип, боенуп, ат жашка хиджабтарды кийип жүрөт да, бирок ал мен ойлойм бул динди мазактаганды катары кабыл алам да менчи. Эгер аны мода катары кие турган болсо, анда аны мындай кийчү жерлерде гана кийиш керек деп ойлойм. Антип динди мазактап хиджаб кийүү туура эмес деп ойлойм да. Хиджаб кийгенге жараша полностью ошо татыктуу болуш керек. Бирөө сулуулук үчүн кеткен, бирөө чынында өз парзын аткарыш үчүн кеткен, бирөө мода үчүн, ар кандай. Сиз? Мен Кудайга шүгүр өзүм үчүн кийем, парзымды аткарам. Кээ бирки мезгилдерде мына ошол исламды туу тутуп, ошол учурда хиджабка уронуп кийинип жүргөн кыздарыбыз да бар. Ошол учурда ошол хиджабты кийбей дагы ошондой исламды туу тутуп, ислам динине баш ийип, анын мыйзамдарын туткан кыздарыбыз да бар. Азыркы учурда көпчүлүк эле кыздарыбыз ошол кээ биркилери ошол мода катарында эсептеп атышат да негизинен. Албетте бул туура эмес негизинен. Ошол ар бир нерсенин өзүнүн учуру жана өзүнүн мындай өзүнүн көз карашы болуш керек деп ойлойм да негизинен. Мына ушундай сурамжылоодан кийин биз дагы бир конокту студиябызга чакыралы. Ак жоолук ажары коомдук кайрымдуулук аялдар фондунан Машхура Абдыразак кызын. Катардагы берилген суроолор сыяктуу алгачкы суроону узатайын. Жоолукчандар бул артта калгандар дегенге сиздин ой пикириңиз? Жоолукчандар бул артта калган дегенге мен каршымын. Эмне себептен артта калыш керек? Артта калбайт алар. Алар илимдүү дагы, билимдүү дагы болот. Мисалы үчүн илимдүү болуп, диплому бар, жогорку саясатта иштеп, бирок алардын эмне? Билими бар болсо илими калып калып атат. Ал эми хиджабчан, оронгон, Аллах Тааланын мыйзамына баш ийген адамдар болсо, илимди да алып атат, билимди да алып атат. Наоборот, алар тескерисинче алардан 2 эсе ашып түшүп атат деп айтмакмын. Жоолукчандар бул күндүзү жол салынат, түнкүсүн башка ишке барышат дегенге. Эч качан жол салынган ыймандуу кыздар күндүзү жол салынып, түндөсү сыртка чыгат деген деп ойлой албайм, оюма да келбейт. Бул кээ бирки ошол ислам динин тескери көрсөтүп, ислам динин жаман көргөзгөн адамдар ушундай саясатты кылып жатышат деген айтмакмын. Жоолукчан, жол салынып хиджаб кийгендер булар саткындар, өзүнүн өлкөсүнө каршы чыгып бир кыргыздын салт санаасын унуткандар дегендер. Жоолук салынгандар эч качан саткынчы эмес. Илгериден бери мына иудейлер дагы Торада бул фарз болгон. Инжилде христиандардын аялдары да жоолук салынып жүргөн. Мына Мария энебиз качан жоолугу жок отурду эле. Алар да сүрөттөрүндө, иконаларында, сүрөтүндө жоолук менен сүрөттөнүп атпайбы? Даана биздин эле хиджаб, биздин эле жоолугубузду кийип. Эч качан мусулмандар болсо, ошо Алла Тааламдын жиберген өкүмүн мына бир жерин өзгөртпөй, жоопкерчилик менен кыздарыбыз жоолук салынганга аракет кылат. Бул эң жакшы көрүнүш. Бул бүкүл элди оңдойт, бүкүл жерибизди оңдой турган көрүнүш да. Эгер ошол кыз жоолук салынса, ошо жоолуктун өзүнчө бир сүрү болот. Ошо кызга жигиттер тийише албайт. Жаман сөз сүйлөй албайт. Анан ошо жоолук салынган кыз, бул ошо жоолук ал кызды мындайча айтканда оңдойт да. Ошол биринчиден ушу эркектерге аралашпайт.
Анан жоолук салынган кыз эч качан жаман жолго барбайт. Бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыз, тагыраак айтканда окуучу кыздарыбыз 5-6 класстан баштап эле жоолуктар салынышат дагы. Анан бул жерден бир аз кандайдыр бир жаш кезегинде бала чагында бир аз тыюу салуулар да болот экен. Алар эч кандай ырдаша албайт, эч кандай бир конкурстарга катыша албайт, эч кандай бир достору менен чогуу жүрө алышпайт да. Буларга өтө көп тыюу салынган да. Балалык сезимине тоскоол болуп коет. Балалык сезимине толук эле тоскоол болобузбу деген суроо да. Ал кыз эгерде 5-6 класстан мейли даже 7 жаштан баштап жоолугун салып жүрсө, бул кызга чоң сыйлык бул дүйнөдө да болот, кыяматта да болот. Ал жана оюн, күлкү, танцы, аэробикадан кур калса дагы Алла Таалам Субханала Тааlanын сыйлыгынан кур калбайт. Эгерде сиз президент же депутат болсоңуз, кандай иштер жасамаксыз? Ислам дининде аял заты президент боло албайт. Калган орундарга турса болот. Если депутат болгондо мен жоолук салынганга бермекмин да, как бы эркиндик. Ооба. Анан көп кандай десем, мусулман садиктерди ачмакмын да, мектептерди, орто мектептерди. Хиджаб кийген кыздар спортсменка боло алабы? Бул күлкүмүштүү суроо экен негизинен. Спортко катышса болот, мисалы үчүн кыздар менен. Жалаң кыздар волейбол болобу, баскетбол болобу? Мен ошону айтпакмын. Спортсмен болсо болот деп ойлойм. Потому что биз көрүп атабыз, араб мамлекеттеринде көп спортсменкалар, главное алар авратын жаап алышып, кенен кийишип, кенен штаны там спортивный кийишип и дүйнөлүк соревнованиялерге катышып жүргөндөр бар. Жанагы тасма боюнча айтып кетсем болобу? Хиджаб бул кара кийим деп атпайбы? Кара болуш керек депчи. Кара болуш керек же ак болуш керек? Биздикилер ар кандай түстө кийинет. Кара эмес, бул кара цвет, бул кара түс, бул парз эмес. Бул болгону сүннөт. Пайгамбарыбыздын аялдары кара кийишкен. И хиджабты кандай десем, жашаган жерине карата кийиш керек да. Например, бизде Кыргызстанда или Орто Азияда или вообще Россия, ошол Азияда кара кийинсек, биз наоборот элди өзүбүздөн коркутабыз, качырабыз. Бизди көрүшүп, наоборот, кара кийинип мен эч кимге көрүнбөй жүрүнөт, а на самом деле аны наоборот көрүп, все на неё обращают внимание, баары аны карап коркушат, качышат да, террорист деп, тем более азыр. Бизде наоборот өтө ачык эмес, орточо кийинип, көргөнгө мындай жагымдуу болуш үчүн, ооба. Не совсем, не слишком ярко. Азыр көптөгөн кыздар хиджаб кие албай жүрүшөт да. Ошо кандай кеңеш бересиздер ушуга кийиш үчүн? Ар бир адамдын жүрөгүндө ыйман болот дейт да, бирок ошол ыйман чаң басылган дейт. Ошол ыйманыбыздагы чаңды кетирсек эле, Кудай бурса, ошол биздин Кыргызстан мамлекети кана мусулман мамлекетке айланып кетсе, ошо чаңды кетириш үчүн эң биринчи Аллахка дуа кылыш керек. Аллахтан тилеш керек. Аллах мага бекем ыйман бер. Аллах мени туура жолуңа сал. Аллах мени шайтанга алдаттырба, азгырылтпа деп, анан кийин Аллахка дуа кылгандан кийин ошол Аллахтын буйруктарын аткарганга аракет кылыш керек. Аллах эмне буйруктарды аткарды? Бизге буйруду. Биринчи Аллах Таала бизге намазды буйруду. Намаз үйрөнүш керек. Анан Аллах Таала дагы айтты, экинчи ата-энеңердин ыраазычылыгы деди. Үчүнчү бул хадис. Үчүнчү жихад. Аллах жолунда жихад кылуу. Жана эле көрдүк го, кыздар айтты. Тиякта ошо жихад деп эле баары Сирияга кетип калышып, ушинтип атышат, канча энелердин көз жашы төгүлүп атат деп. Бул негизи ошо жихад деген сөздү түшүнбөгөндүктөн болуп атат. Ал жихад деген эле сөз, ал колуна куралды алып алып өзүнү өлтүрүү эмес. Жихад кылуу бул. Тиги жакшы суроо берди. Ошол кыздын өзүгө өзү суроо берген. Мен кантип хиджаб жамынсам болот деген суроо деле бул жихад да. Кара кийиш керек деген тууралуу бул сүннөт дедиңиз. Анан бөлөк цветте кийгенге болгонго мындай пайгамбардын убагында ушу мындай бөлөк түстө кийишкенби деген бир суроо. Андан кийин жана Кыргыздын улуттук кийимдери жөнүндө кыргыздар мисалсын неме кылат экен, жашыраак кезде жолук кийбей бир такыя кийишкен. Анан ушуларга кандай дин карайт да, мисалсын ушундай кийсе болобу? Пайгамбардын учурунда башка түстө кийинишкен.
бирок пайгамбардын аялдары кара кийишкен. Дагы эмне дедиңиз эле? Такыя кийип, кеп такыя кийип, шөкүлө кийип, үкү топу кийип жүрүшкөн. Ушуга дин кандай карайт? Кыргыздардын традиционный кийими бул ни в чем не противоречит хиджабу. Жок, чачы албетте көрүнбөйт. Чачын жийип, а так шөкүлө кийип, цветной кийип жүрсө болот, но не слишком ярко. Мисалы азыр кээ бир адамдар айтат да, бул жоолукту турмушка чыгуу үчүн салынат деп айтышат кээ бир адамдарчы. Ошого кандай карайсыз? Жоолукту турмушка чыгыш үчүн, жакшы ыймандуу балага тийиш үчүн салынган, бул туура эмес, бул күнөө ниети бузулуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ниетиң кандай болсо амалың ошондой болот деп. Өзүңүздөр жакшы билгендей эле, бул Египетте, Сирияда жана башка мамлекеттерде согуштар жүрүп жатат. Ошол жакта мусулмандар баягы адамды өлтүрүп жатканда Аллаху акбар деп өлтүрүп жатат да. Көп жерде азыр интернеттерде бар, телевидениялардан берет. Силерге ошо көз карашыңыздар кандай? Астагфираллах. Бир адамды өлтүрсө, бир шаарды бузган болот. Бир адамды сактаса, бир шаарды сактаган болот деген хадистин маанисинде бар да. Дин ислам эч качан адамды өлтүргөнгө уруксат берген эмес. Аллах Таала гана жанын алат. Сиз жана айтып кетпедиңизби, хиджаб кийген кыздар эч качан жаман жолго барбайт деп. Ушул сөзүңүздөргө 100% гарантия бере аласыздарбы? Хиджаб кийген кыздар жаман жолго барбайт деп 100% гарантия бере алам. Эгер ошол кыз действительно жана сиздер айткандай мода үчүн эмес, же бир жакшы күйөөгө тийип алайын деген үчүн эмес, ошол кыздын жүрөгүгө Аллах жайланышкан болсо. Ушуга эле кайчылап суроо берейин да. Мен өзүм тааныштарыман уккам да, ошол бир кыз ошо намаз окуйт экен, жакшы жүргөн кыз экен да. Анан дискотекага барат экен, бирок дискотекаларда анан башкаларына барат экен. Анан кечинде келип алып, үйүнөн хиджаб кийип, намаз окуйт экен. Буга кандай карайсыздар? Мусулмандар идеалдуу эмес, ислам идеалдуу, То есть мусульман ал кыз может кийип алып, бирок илими жоктур. Илим албай эле жоолукку жагып кийип алгандыр. Ошондой делер бар да. Ошон үчүн жоолукчан кыздарга сөзсүз илим алуу деле парз болуп калат. Чтобы өзүнүн келбетине татыктуу болуш үчүн. Жоолукчан гана айымдарга же жалпы мусулмандарга илим алуу парз? Жалпы мусулмандарга, и в то же время мусульман кыздарга. Эмне себептен саясатта жоолукчан айымдар жок? Өзү Аллах Таала айымды, кыз келиндерди, жалпы эле аял затын назик жараткан. Жана бул аялдар эркектерге муктаж болуп жараткан. Эркектер болсо күчтүү, эрктүү болгон. Саясатка аял кишилердин күчү алсыздык кылат деп ойлойм да. Ошол себептен динибизде саясатка баруун ылайыктуу көрбөйт. Бизге дагы кайрылып калышат, жоолукчан жок салынып, хиджаб кийген айымдарды жумушка алышпайт. Мамлекеттик кызматкерлер болобу, айтор жолуң тоскоол болот деген маанидечи. Анан бул жолук, хиджаб жумушка тоскоол болобу? Мен да ушуну айтып кетейин дедим эле. Ушул конституцияда бар, ар ким өзү каалаган динди кармайт. Туурабы? Ошо биз ислам динди кармадыкпы? Ислам динди кармагандан кийин биз жумушка орногонго, же врач болуп, же мугалим болуп, дагы бир кесиптин ээси болгонго, биздин ошол директорбу, ректорбу эмне бизди кабыл алып койбогонго анын акысы жок. Жоолук салынуу бул сиздин укугуңузбу же коомго жакшы көрүнөбү? Менин укугум. Бир четинен укук жоолук салынуу, бир чет эң биринчи биздики фарз, Алла Тааламдын бизге жиберген фарзы. Ал эми алдыда дагы кызыктуу маектер болот, бизден алыстабаңыздар. Мектеп окуучуларын өзгөчө, мектеп окуучуларына бардыгына бирдей форма болуш керек болот дейт. Анан баягы жоолукту чечтирген себеби булар мыйзамга каршы келгендиги деп да айтып жатышат. Бул жоолук салынуу бул мыйзамдан чектеп кеткендикпи? Ошондой эле мектеп формасын ак күйүнү кара иппо кийип туруп деле ак жоолук салып алсак болот. Бул эчтеке болбойт. Ошондой эле мисалы врач болобу, же медсестра болобу, өзүнүн халатын кийсин, авратын жапсын, жоолугун салынсын, башына дагы медициналык баш кийимин кийип алсын. Бул эч кандай тоскоол болбойт. Кыздарыбыз хижаб кийсе,
чоң апалары же апалары каршы болот да, сен азыр жашсың, жаш кезиңде ойноп күлүп ал, кийин карыгандай салып аласың депчи. Ошол айткан апаларга кандай кеңеш айтат элеңиз? Бул туура эмес. Биринчи бул ата эненин буйругун эмес, биринчи Аллахтын буйругун аткарышыбыз керек. Эгер сиз ата энеңизге каршы чыгып жоолук салынсаңыз, анда сиз жеңген болосуз. Ошол жоолукту салдыңыз дагы, андан кийин Аллахка дуа кылыңыз. Аллах Таала ошол ата энем менин жолугума каршы чыкпасын деп, анан ата энең өзү бир күн түшүнөт, иншалла. Мисалы менин карындашым же ушу менден кичирөөк бир карындашым хиджаб кийгиси келбей атса, бирок мен мажбурлап кийгизсем, астагфируллах. Биздин дин исламда Алла Таалам эч кандай мажбурлук болбойт. Бул жүрөктөн эркин чыккан дин. Эч ким, менин да мына кыздарым бар, саждага жылып элек. Жаңы үйрөнүп келаткан неберлерим бар. Аларды чачынан жулуп саждага мен жыктыра албайм. Аллах Субханала Тааля качан каалайт, ошондо алар сажда кылат. Ага чейин биздин айтышыбыз, үйрөтүшүбүз Аллах Таала менен тааныштырып, Аллахтын берген негматтарын түшүндүрүшүбүз керек. Ошон ага негизинен дават кылыш керек. Дават кылып, эң биринчи бейишти айтыш керек ага. Анан кийин Аллахты сүйдүрүш керек. Ошо динге жаңы кирип келген адамдарга сразу тозокко барып, сен намаз окусаң тозокко түшөсүң десең, ал коркуп качып кетет да. Ошон үчүн биз исламга киргизиш үчүн пайгамбарыбыз айткан, биздин динди жеңил кыгыла, оңой кыгыла дейт. Ошон үчүн ал сиз айткан балага дават керек. Мен суроомундай, ислам дининде 40 парыз бар да. Анын ичинде ошол дааратта канча парыз бар жана кандай парыз бар? Ошол айтып берсеңиздер. Дааратта ички жана тышкы болуп бөлүнөт. Биринчи эле ошол ниетиң кетет. Таза сууга ниет кыласың, колуңду жуйсуң, бетиңди жуйсуң, 4/1 бөлүгүнө мас тартасың, анан 2 бутуңду жуйсуң, чыкандактары менен айтылмай кеттир, анан 2 бутуңду кызыл ашыгыңа чейин жуйсуң. Бир жолудан, 3 жолудан жууш бул сүннөт. Сиздер билимдүүмүн дейсиздер да, анан билимиңиздерди текшерип көрөйүн. Кыргызстанда канча бийлик бутагы бар? Парламент бийлик бутагы, эң чоң бийлик бутагы. Билбейт экем. Келиң, сөзүңүздү жооп бериңиз. Бийлик бутагы бул аткаруу бийлиги, азыркы өкмөт. Экинчи бул мыйзам чыгаруу бийлиги, сиз айткан парламент. Үчүнчүдөн сот бийлиги, анан төртүнчү кошумча кылып массалык маалымат каражаттарын кошуп койсок болот. Эмне себептен айымдар Куранда үнүн чыгарып окушпайт? Себеби аял затынын үнү дагы аврат дейт да. Мисалы кооз үн менен окуп аткан болсо, сырттан уккан эркек анын үнүн жактырып калышы мүмкүн. Жакшы көрүп калышы мүмкүн. Ошол себептен аял кишинин үнү аврат, үнсүз, үнүн чыгарып окубаган ылайык турак деп айтылат. Эмне себептен бейиш эненин таман астында деген сөз бул айымдарга тиешелүү болуп калган? Негизи баланы эне, ошол эне төрөйт. 9 ай өзүнүн курсагында алып жүрөт, кыйналат, каалаган тамагын жей албайт, ооруйт, үкөл алат, дарыларды алат, бели ооруйт, буту ооруйт. Ушинтип жүрүп кыйынчылыктардын баарын көрөт. Буга бир эле далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылышат. Мен кимге жакшылык кылайын дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 жолу энеңе дейт. Анан 4-сүндө атаңа дейт. Бүгүнкү биздин конокторго да коомчулуктан бир нече суроо келген, жооп алалы. Эмнеге айымдар жоолук салынып, анан кайра чечип коет? Балким бул жоолуктун жаман жагы бардыр, ошон үчүн чечип коюшаттыр дейт. Дагы бир жолу айткым келет, илими жоктур. Ал айымдын илими жок салынып алып, кийин кайра чечип коюшу мүмкүн. Эмнеге мусулман айымдар көп аял алууга уруксат беришет, же аларда кызганыч сезим жокпу дейт. Негизи бул Аллах Тааланын буйругу. 2, 3, 4 аял алгыла, эгер адилеттүү боло алсаңар. Бетте адилеттүүлүк деген большой буквой. Эгер ошол эркек действительно адилеттүү боло алса, анда 2-өнү, 3-өнү, 4-өнү алса болот. Дагы буда дагы айтылат, эгер сен адилеттүү боло албасаң, анда бирөө менен жашаганың жакшы дейт да. Учурда жоолукчан айымдардын көбү ажырашууда. Эгерде алар сабырдуу болса, анда неге жолдошуна чыдабайт, ажырашып кетишет дейт. Ажырашуу деген бул чоң трагедия балдар.
чын айтканда менин башымдан өттү ажырашуу. Анда мен дин исламга кире элек болчумун, жаш болчумун. Ошол турмуштун кыйынчылыктарын көтөрө албай ажырашып кеттим. Ошондон бери мен өмүр бою ажырашам дегенди укканда эле токтот деп эле буттарын беттерин өп кыздарга, келиндерге эч качан ажырашпагыла деп эле ыйлап жүрөм да, насиятымды айтып. Биз жаш кезде дин исламды жакшы түшүнбөй намаз окубай жүргөндө ошондой көрүнүштөр көп болуп атты. Азыр мына динге кирген кыздарга айтарым, сабырдуу болгула. Бирок ажырашуу деген дин исламда бар. Эгерде эч кандай жашоо болбой калса, эгерде бу жерден тиги бирин өлтүрүп, бирин тиги жуткан турганда ажырашканга уруксат берилет. Кудай андан Кыргызстандын сактасын. саясатындагы аты чыккан айымдардан атап өтүңүзчү, жана кимисинин иши сизге жагат дейт? Айымдардан негизи көп эле. Мисалы Орозо Отунбаеваны алсак болот. Мурдагы тарыхтардан биздин даткан намыны болгон Курманжан Датканы алсак болот. Жана ошондой эле көп. Мага жакканы эми баарын бул жагат, ал жагат деп айта албайм. Мисалы Роза Отунбаеванын бир жери жакса, бир жери жакпай калышы мүмкүн. Мен өзүм жеке оюм. Саясаттагы айымдардан, учурдагы айымдардан санап өтүңүзчү. Бир 4-5ти. Депутат айымдарыбыз бар, дагы башка жагында саясатчы айымдарыбыз бар. Жардамдашмай жок өзүнө сурайлы. Сиздин сурооңуздан андай сүрдөп кеттим. Сүрдөбөңүз. Келиңиз, сиз жооп бериңиз. Надира Нарматова, Аида Салянова. Маған Надира жагат, анткени ал эже динге каршы эмес. 5ти санап өтүңүз дедим, экөөнү айттыңыз. Надира Нарматова, Аида Салянова, азыркы Назира Курбановна. Так алдыңыз болду. Жетишти окшойт. Жолукчан айымдардын көпчүлүгү бул көп нерседен тоскоолдукка учурап калышат дейт да. Анан бул жашоодо сиздер бактылуусуздарбы? 64-кө келдим. Азыр мен 14, 34, 24 гүлдөп жүргөн жана балам айткан убакыттагыдан эң чоң даражадагы бактылыкты сезип атам да. Бул бакытты мага эмне алып келип атат? Субхана ва тааля Аллахымдын Кураны, сүннөттөр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, намаз, хадж, мына субханаллага да барып келдик, көрүп келдик, ыйлап келдик. Кубаныч жүрөккө батпай, Алланын негматын ушундай татып, ушундай диндин таттуусун татып турган кезибизде, ушундай бир бакыттуу заманда иншаллах жашап атабыз. Аллахка чексиз шүкүрлөр болсун. Албетте бактылуубуз. Эмне себептен анткени биз биринчи Аллахтын өкүмүнө аткарганга аракет кылып жашап атабыз дейм. Кудайга шүгүр, мен бактылуумун деп айта алам. Анткени Аллах Тааланын мыйзамына баш ийип, хиджаб кийип, намазымды окуп, жолдошума баш ийип жашап келе жатам. Жана жолдошум дагы Аллах Тааланын буйруктарына баш ийет. Ошол себептен мен өзүмдү бактылуумун деп эсептеймин. Жана Эми бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Сизге айтса да, жана ушу операторлорго, баарыңарга Алла Таалам чоң ийгиликтер болсун. Алла Тааламдын ыраазычылыгына эгедир болгула. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ээрчигениңер үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафагатына эгедир болгула. Эки дүйнөдө бактылуу болгула. Жоолук, хиджаб силерди дайыма бул дүйнөдө балекеттен сактап, кыяматта тозоотунан сактап, бейишке жолдомо болсун. Эң биринчи ушу Кыргызстандагы биздин бийликтегилер, Атамбаев баш болуп, ошо бийликтегилердин баарына Аллах Таала жүрөктөрүнө хидаят салсын. Ошол бийликтегилер баары өздөрүнүн чөнтөгүн ойлобостон ушу кыргыз эл үчүн, кыргыз жер үчүн күйүп пышкан, кыргыз элин сатпаган, биздин кыргыз жерин сатпаган бийликтегилерге ошону каалайт элем да. Мындай жол салынгандар боюнча счет тартып аткан болсоңуздар, значит бул жакшы көрүнүш дейм. Анткени Кыргызстанда ушундай жол салынган имандуу кыздар көбөйүп баратыптыр. Алхамдулилля. Кыздарга жол салындырбаган ата-энелерге айткым келет, коркпоңуздар. Жол салынганда ал кыз мындай эч нерседен калып кетпейт. Ал жол салынып, окуп, иштеп жүрсө болот. Ана
полной мере может развиваться дегендей. И жолук салынган кыздар эч качан жаман жолго барбайт. Жолук салынып, ал кыз өзүн тарбиялап баштайт. Сиздер жакшы маселени козгопсуздар. Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Мен айтып кетет элем, кыздарга сиз же жалпы эле аял затына же эркек кишилерине болсун үлгү тутканда бир инсанды үлгү тутпаңыздар. Сиздер үлгү тутууну исламды үлгү тутуңуздар деп айтар элем да. Бир казы мындайча айтканда уруксат берет экен да кишилердин бут кийими менен намаз окуганга. Анан жаңы казы болот. Андан сурашат, сен эмне, жаңы казы эски казыдан сурайт. Сен эмне себептен бут кийим менен намаз окуганга уруксат бердиң деп айтат. Ал болсо буларды секин-секинден асастан динге үгүттөп атам. Эгерде бутуңду кий деп мен аларга оорлоштурсам, алар деп кетип калышат эле. Ошол себептен биринчи макул көнсүн деп бут кийим менен намаз окудук. Кийин үгүт насааттарды өздөрү угуп туруп эле кийин өздөрү бут кийимдерин чечишет дейт да. Ошондой эле азыр модага салынып аткан кыздар деле мейли биз түшүнүү менен, сиздер биз баарыңыздар түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Кийинчерээк ал башка жерлерден угуп, талимдерден угуп, же болбосо лекциялардан угуп, бул мода эмес турбайбы, бул Аллах Тааланын буйругу турбайбы деп кийин өзүн оңдошу мүмкүн. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.